Сөзсүз сүйлөшөбүз. Сөзсүз биз акылдашабыз, макулдашып туруп акырынан кечечебиз. Кантип эле биз мына өзүңүздөр билесиздер, мени көптөн бери жакшы билесиздер, көп жылдардан бери Садыр Нуркожоевичти жакшы билесиздер, президентибизди. Кантип эле ушул мамлекеттин башына турган ушундай адамдар биздин жерлерибизди өткөндө мына провокация кылып айтып атышпайбы? Мына Садыр Нуркожоевич келип жерди сатып өрүптүр, мына Такшиев келип жерди сатып өрүптүр деп. Кантип эле өзүбүздүн бир метр жерибизди берип коелу. Кантип эле биз жөн эле ушул кайсы бир ойлонулбаган чечимдерге, элге каршы чечимдерге кол коюп калайлы. Андай эч качан болбойт. Туугандар. Ошон үчүн мындан эч качан болбоңуздар. Силердин кыжалатчылыгыңарды алайын, кыжалатчылыгыңарды токтотоюн деп атай келдим. Коомубузду ар түрдүү сөздөрдүн бөгөт коелу. Биз чегараны таштап коюшту, мына убада берген эле чегара чечебиз деп, чечпей таштап коюшту деген көптөгөн сөздөрдү мен угуп аттым. Баары өзүңөр деле угуп аттыңар. Андай эмес. Урматтуу туугандар, андай эмес. Биз бул бийликти бир нерседен утуп алып, бир нерседен тартып алып келген жокпуз. Бул жерге бизге бийликти силер бердиңер. Ошол силер берген бийликти Кудай буйрса ушул Алла Таалам берген мүмкүнчүлүктү, элдин берген бийлигин элге кайра иштетип, элди проблема чечүүгө биз милдеттүүбүз. Эч качан силер кыжаат болбошуңар керек. Ошол комиссиянын үстүндө, чегара комиссиясынын үстүндө, мына мен турам. Комиссиянын үстүндө ушу атайы Садыр Нуркожоевич экөөбүз сүйлөшүп, ал ошол бая кандидат президенти болуп жүргөндө, президент болуп шайлана электе эле сүйлөшүп, экөөбүз ушул маселени чечкенбиз. Эң оор жерге, эң кыйын жерде, эң чечилбеген ушундай элдин көйгөйү тамырлуу болуп турган жерге барып чечишибиз керек деп туруп. Ошондуктан ал киши мени ошого дайындаган. Анан эми бирок муну тез эле бир 10 күн, 15 күндө, бир айда, 2 айда чече кое турган нерсе эмес экен бул. Бул жөн чечилип кетпейт экен. Ал үчүн силер да жардам беришиңиздер керек. Силер жергиликтүү жашоочулар бизге мындай басым көрсөтүп, же чечесиңер, же болбосо силерди андай кылабыз, же чечпесеңер мындай кылабыз деп бизге басым көрсөтпөстөн кайрадан бири-бирибизге жардам берип иштешибиз керек. То есть силер бизди коркутуп, анан биз келип иштебешибиз керек. То есть биз силерден коркуп, элден коркуу эмес. Эл мени жаман сөз айтат экен, эл мынтип муну иштебей койсом же барбай койсом да кандай кылат экен деп эмес. Биз өзүбүздүн жүрөгүбүздөн чыгып, ушул элибиздин, журтубуздун мамлекет президентин чечебиз деп аракет кылып атабыз. Муну чечебиз Кудай кааласа. Кудай кааласа чечебиз. Ошогон бир аз сабырдуулук кылып, бул жерде мына аксакалдарыбыз, урматтуу аксакалдарыбыз отурат, апаларыбыз отурасыздар, айрыкча жаштарыбыз, урматтуу жаштар, кызыккандуулук алдырып, ызычуу боло бербегиле. Биз проблеманы билебиз. Көп нерсе бул жерде айтылбайт. Көп нерсени мен айта албаймын силерге. Себеби, эгер ал айтыла турган болсо, анда сыр болбой калат. Анда мамлекеттик сыр болбой калат. Анда аскердик сыр болбой калат. Мамлекетибиздин коопсуздугун сактоо үчүн, коопсуздугун камсыз кылуу үчүн биз бардык чараларга барабыз. Мамлекет биз үчүн, мамлекетибиздин жери биз үчүн, биздин жашообуз, өмүрүбүз, бизде башка нерсе жок. Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн 18 февралда Германиядан дарылануудан келип Баткен облусуна жөнөп кетти. Мындай маалыматты Супер KG порталына өздүк булактар кабарлады. Билдирүүгө ылайык, Камчыбек Ташиев учурда Баткен облусуна жетти. Ал чегара боюнча маселелерди жеринде карайт. Буга чейин Камчыбек Ташиевдин Германиядан келип эле аэропорттон түз Баткенге учары кабарланган. 15-16 февралда Бишкекте Тажикстан менен болгон чегара чырына байланыштуу митинг өткөн.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Камчыбек Ташиевди колдоого чакырды. Бул тууралуу өзү Фейсбуктагы баракчасына жазды. Чек ара маселеси эң оорчундуу маселе жана аны чечүү үчүн көп убакыт талап кылынарын бардыгыбыз жакшы билебиз. Камчыбек Ташиев ден соолугуна карабай маселени көзөмөлдөп, жеринен чечкени аракет кылганы өтө жакшы көрүнүш. Алмазбек Атамбаевдин чоң державалардын жетекчилери менен тең ата сүйлөшө алгандыгын жанынан көрүп жүргөн жан сакчысы катары айтар элем. Коңшу мамлекеттердин башчыларынын алдында бөжөңдөбөй, башты бийик көтөрүп сүйлөшө алган гана жетекчи ийгилик жарата алат. Четтен карап сындабай Камчыбек Ташиевдин бул аракетин колдоп жардам берүүбүз керек. Бийликтин күчү элде, элдин күчү ушундай чыгаандарда. Кыргыз Республикасынын эл артисти Кыз Бурак тобунун негиздөөчүсү Гүлшайыр Садыбакасова жалгыз уулу эркиндии жоготуп, каңырыгы түтөп, эскерип олтурганын айтат. Бишкекке келдим. 6 айлык азалуу көңүлүмдү кайрадан кара булут каптап, сай сөөгүм сыздап, уулум эркинде эскерип олтурам. Ал жашаган үйүбүз, комнатасы, күндөлүк урунган буюм тайымдары, өз кол менен тыкаан жыйналган кийимдери, ире тийилинген костюм шымдары, баламдын жыты кетелек көйнөк көчөктөрү, кийилбей сыны кеткен бут кийимдери, пальтолору, өзү жактырып маңдайына тизип алган Сайкалдын Кыз Бурактын сыйлык статуэткалары, 4 ай айдаган Матис автомашинасы, чет өлкөлөрдөн келген эстелик белектер, тарелкалар жана башка ушул сыяктуу баламды кайрадан эсиме салып, азап кайгым жаңыланып каңырыгым түтөдү. Баламды жоктоп өңгүрөп ыйлап жаттым. Эки ошам, сен аябай сагындык. Алдыңа барып жатып алайын деймин. Бирок арга жок экен кулунум. Жараткандын айтканы менен жашайт экенбиз. Айтып бүткүс арманым, ат көтөргүс дарманым. Бейкуар болсун жаннатың, бейишин берсин Аллахым. Күйүттөн күйүп чок болгон апаң эми сенин арбагыңа багыштап дуа окуу менен өмүр кечирет. Аллахым акыретиңди абат, рухуңду шат кылсын. Кабырың нурлуу, чын дүйнөң жылуу болсун. Бейиште периште сымал учуп конуп, ойноп күлүп жүрүшүңдү Кудайым насип этсин дейт ал. 17 февралда экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын мурдагы төрагасы Бакир Таиров үй камагына чыккан. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту кабыл алганын Кактус медиа сайты укук коргоо органдарындагы булактарына таянып жазды. Маалым болгондой, буга чейин Таиров мамлекетке 20 миллион сом төлөп, тергөө менен кызматташары айтылган. Негизи соттордун, тиешелүү органдардын мындай аракети коомчулукта нааразычылык жаратат. Таировдун бир катар фирмалардан ири суммадагы акчаны басым аркылуу алганы буга чейин ачыкка чыккан. Мындай адамдар арам жол менен тапкан акчасын 2 эсе кайтарып, андан кийин жазасын да алышы керек. Кытайда коррупционерлер толугу менен кускандан кийин атууга кетет. Бизде болсо уурулардын колго түшүп калганын ушундай жол менен бошото берсек кайда барабыз? Таиров акчасын алган фирмалар эмне болду? Кыскасы, мындай көрүнүштөр жакшылыкка алып келбейт. Президент Садыр Жапаров ойлонушу керек. Акыркы кездери чек арада абал тынч эмес. Баткендеги кыргыз-тажик, Аксы, Алабука районундагы кыргыз-өзбек чек араларында эл топтолуп, коңшу мамлекеттин аскерлерине нааразы болуп жатат. Социалдык түйүндөрдө Алабукадагы 200 гектар жер Өзбекстанга өтүп кеткени тууралуу маалымат тарады. Эрбол Токтогулов аттуу Facebook колдонуучусу депутаттардын аталган жер боюнча добуш берген протоколун жарыялады. 2017 жылдын 28 сентябрь күнү парламент отурумунда Алабука районунан Өзбекстанга 200 гектарга жакын жер ратификация болуп өтүп жергиликтүү эл аны жакында укмак турсун өз көзү менен көрдү. Өзбек чек арачылар техникасы менен кирип келгенде булардын дагы жооп берчү күнү келет буюрса дейт ал. Милициянын генералы Курсан Асанов 5-6 октябрда тополоңдон кийин Ички иштер министрлигин басып алган деген айып менен камакка алынган. Жакында анын адвокаты Талайкөл Токтакунова ошол учурдагы Асановду Ички иштер министрлигине жиберген документти жарыялады. Анда ошол кездеги УКМКны убактылуу жетектеп турган Өмүрбек Суаналиевдин колун байкоого болот. Токтакунова Суаналиевдин Баткенге губернатор болуп кеткенине таң калганын жашырган эмес. Достор, бир суроого жооп табууга жардамыңар керек. Курсан Асановдун балдары: эже, эмне үчүн биздин атабызды кызматка жиберген адам губернатор болот да атабыз түрмөдө отурат деп суроо берүүдө, дейт Токтакунова. Чынында акыйкаттык орносун десек, Асанов сыяктуу 5 октябрдан кийин ар кайсы мамлекеттик мекемелерди басып алгандарда жоопко тартылыш керек. Булардын катарында Коопсуздук кеңешинин жетекчисинин орун басары болуп турган, УКМКны ээлеп алган Суаналиев да бар. Эгер мыйзам баарына бирдей иштесе, Өмүрбек мырза да камалабы. Сери кардинал атылган Арзыбек Бурканов боюнча жума сайын ар түрдүү сөз тарап, көпчүлүктүн талкуусунан түшпөй жаткан чак. Коомчулукка өзү чыгып, тактоо үчүн интервью да берип койбойт. Оргуп ташып кайнай берсин дегенби? Президенттин жанындагы ишенимдүү адам болгондон кийин артынан сөз ээрчитпей таза так жүрүүсү керек да. Эгерде түшүнбөстүктөр жаралса, ачык айкындуулукка басым жасап, суроолорго жооп бериши парз. Абасы Арзыбек Бурканов досу Садыр Жапаровдун баласына өкүл ата болгонун өздүк булагыбыз билдирди. Бул жагда өзүнчө жоопкерчилик. Эмесе көлөкө түшүрбөй, айнектин ачыктыгындай тунук жүрө алабы? Булак Азия Ньюс гезити.
Абдил Сегизбаевга тилектеш журналист Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгонун билдирди. Ал муну өз өмүрүнө коркунуч туулганы, бийлик тарабынан куугунтук болуп жатканы менен түшүндүрдү. Юлия Барабина Кактус медиа сайтына 15 февралда интервью берди. Анда блогер өлкөдөн чыгып кеткенин айтып, себебин мындайча түшүндүргөн. Мени Кыргызстандан чыгып кетүүгө мажбур кылышты. Буга үйүмдү негизсиз тинтүү, аңдуулор, тыңшоолор жана адвокаты жок суракка барганым негиз болду. Башында мени жаңылыш суракка алышты, эми баары ордуна келет деген үмүтүм бар эле, бирок андай болгон жок. Ошондой эле Барабина басылмага Facebook'тагы Правда.ру KG тайпасы жана ага жарыяланып турган билдирүүлөр тууралуу да кеңири айтып берген. Блогер 3 февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка барган. Аны менен чогуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаевдин шайлоо штабында иштеген Мээрим Асанова, Кутман Мукашев жана Нурзада Токтоголова да суракка кирип чыкканы айтылган. Алар Facebook'тагы билдирүүсү үчүн суралып жатышканы кабарланган. УКМК бул тууралуу маалымат берген эмес. Атайын кызматтын өкүлү бул тууралуу расмий кабар таратпаганын, азырынча эч кандай маалымат бербей турганын айткан. Ал эми активисттер өздөрү жазык кодексинин 313-беренеси рассалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосунда кастыкты козутуу боюнча айыпталып жатканын жазышкан. Буга чейин Сооронбай Жээнбековдун кудасы Алиарбек Абжалиевдин кыңыр иштери талкууланып келген. Ал өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп, олигархка айланганын кайда жашырабыз. Кайыңды кабель заводун Алиарбек Абжалиев мурунку жубайы Гульсара Сулайманова аркылуу ээлеп алышканын Политклиника сайты иликтеп чыкты. Мындан сырткары жер, аянттар, имарат, үй мүлктөрү боюнча да ЖМКларга чыгып келет. Учурда коомчулук күтүп атат, бирок күч органдары тарабынан аракеттер жок. Бийлик коррупцияга каршы адилеттүү күрөш жүргүзсө, мурдагы бажычы, учурда депутат Алиарбек Абжалиев кылтакка илинип камалып кетеби же кусуп кутулабы, а балким жең ичинен былыктарын бүтүрүп алабы. Азия Ньюс гезити. Өзбекстанда Каракалпакстандын Элик кала аймагында эшектин көрүстөнү табылды. УЗАнын маалыматы боюнча эшектердин сөөктөрү 3 жерден табылган. Алардын бирөөсүндө 55 эшектин кабыргалары көрсөтүлгөн. Окуя ушул жылдын 12 февралында социалдык тармактарда видео тасма таркатылгандан кийин белгилүү болгон. Жергиликтүү блогер Достон Болтаев Элик кала аймагынын чыгышындагы чөлдүү аймактан өлтүрүлгөн 50дөн ашык эшектин жаңы сөөктөрүн тасмага түшүргөн. Болтаев кийинчерээк бул аймакка жакын жерде өлтүрүлгөн 10дон ашык эшектин сөөктөрү табылгандыгын кошумчалаган. Тасмада эшектин эти адамдарга сатылганы айтылган. Эт кабыргадан жылмакай бөлүнүп алынгандыктан эшекти тажрыйбалуу касапчы кескенин байкоого болот. Эгер эт зоопаркка арналган болсо, бул жерде сөөктөрү жок болмок, дейт блогер. Учурда санитардык, эпидемиологиялык саламаттыкты сактоо жана коомдук саламаттыкты сактоо кызматынын ветеринардык жана мал чарбасын өнүктүрүү башкармалыгынын кызматкерлери, ошондой эле башка тиешелүү уюмдардын өкүлдөрү бардык касапчылардын ишин текшерип жатышат. Мындан тышкары адистер жергиликтүү эт союлуучу жерлерди текшерүүдө. Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер.